Бүткүл дүйнөлүк айымдардын 8 март майрамына карата Бишкек шаарындагы Абай 93 көчөсүндө жайгашкан Үмүт үйү аталышындагы улгайган жана майыптыгы бар жарандардын социалдык мекемесинде иш-чара болду. Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас на мероприятии, посвященной весенней сказке в преддверии Международного женского дня. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить вас, дорогие, милые женщины, с этим прекрасным, ярким и светлым праздником. И пожелать вам всем здоровья. Я надеюсь, что мы все немножко потанцуем, зарядимся энергией и поделимся этой энергией друг с другом. Милые дамы, урматтуу апалар, урматтуу эжекелер, урматтуу коноктор, баарыңыздарды ушу келе жаткан мына 2 күн калды жашынакай жаркыраган жаз майрамы менен куттуктагым келет. Бул жаз деген өз эле жаратылышта багы жашоонун жаңы бир жаңыланганы, жаратылыштын жаңыланганы, чөп чыгып, күн жылып, кар эрип, ушундай бир көрүнүштөр болот. Бекеринен эмес, ошо биздин айымдардын майрамы дагы ушул жаз менен байланыштуу болгону. Себеби айым деген бул жашоо, бул деген эне, бул деген бир тууган, бул деген карындаш, бул деген биздин кыздар. Жашоо бул деген сиздерсиңер. Ошон үчүн бүгүнкү майрамда мына жыл сайын өткөрүүчү сынакты бүгүн дагы өткөрүп атабыз. Баарыбыз чогуу мен эмне каалар элем, ошо сиздердин позитивдүү, мына астыңыздарда азыр ырдап кетти биздин эжекелер, сиздердин позитивдүү катышканыңыздар бизге бул чоң белек биз үчүн. Апаларыбыз ушу эң башкысы апаларыбыз көп жашасын. Сиздер үчүн ушу алып tutuluşlarımızın uшу apa kemden beri canım çalma sakal direğin apaların hürmet için dağlatman zararına İstedim yaşağımdı kiralıma yaytanımdı adamın da baytardı akbaktı çaşkarımdı Карылар үйүнүн директору Эркингүл Абдылдаева буга чейин мындай иш-чаралар өтүп тураарын билдирип, бул жолкусун өзгөчөлөнтүп жомок дүйнөсүнө басым жасалганын айтып, айымдарды куттуктап өттү. Эми баягы биздин мекеменин аталышы белгилүү болуп атпайбы? Ошондуктан баягы бияка жакшы турмуштан келбейт. Турмуштун ар кандай оордалына туш келип, ар кандай бир себептер менен келген жарандар да биякта. Анан ошолордун көңүлүн ачыш үчүн биз ар бир календардык майрамды ар кандай ушундай сынак түрүндө, концерт түрүндө, ар кандай формада өткөрүүгө аракет кылабыз да. Анан эми жылда ушу апалар менен ар кандай формада өткөрүүгө аракет кылганбыз да. Жаз айы, мисс весна, алга апалар, ким сулуу деген ушундай конкурстар көп болду. Гүлдөр боюнча конкурс болгон. Анан быйыл ойлонуп туруп, булар дагы баягы карыса дагы бала мүнөздүү да. Анан ушу жомоктогу персонаждарды чагылдырган конкурсту ойлоп таптык да. Команда боюнча уюштуруп атасыздар да негизи, Анан команда бизде 5 эме бар, структура бар. Администрация, медиктер, кичүүтөйлүү кызматкерлери, кухня дегендей технический персонал деп коебуз. Ошолор өзлөрүнө команда топтоп, апалардан топтоп туруп ошолорду даярдап, анан ушундай эметип даярданып атышат. Эми буга демирчилерди дагы тарттык. Себеби деген ар бир сынак бир белек менен бүтүш керек да. Анан өзүнүн белектерин,
ичине акчалар сыйлыктарын алып келип, алар демөөрчүлөрдү биз мындай жюриге отургузганга аракет кылабыз да, өзлөрү баягы алып келген белекти өз көңүлү менен баягы татыктууларга тапшырсын деп. Мен ушу бүгүнкү күнү жалпы эле ошо биздин өлкөбүздө Кыргызстандагы айымдарды, энелерди, апаларды, кыздарды бүт майрам менен куттуктап кетет элем. Эне деген бул чоң нерсе, бул деген үйдүн куту жана башка көп ыйык нерселер ушу эне менен, аялдар менен байланыштуу да. Анан ошондуктан майрам кут болсун. Эч качан ушу биздин айымдар баягы кыялы, көңүлү чөкпөй, ошо бизге окшогон мекемелерге азыраак келип, өз балдарынын төрүндө, неберелеринин маңдайында аман эсен болуп жүрөрүн каалап кетет элем. Саламатсыз бежеке, бүгүнкү майрамдык маанайыңыз кандай өтүп атат? Абдан жакшы өтүп атат, Кудайым буйруса. Канча жылдан бери эмгектенесиз? Мен 36 жыл болду ушундай эмгектенип жүргөнүмчү. Эми команданын бир мүчөсүсүз да. Өзүңүздүн командаңызды тааныштырып койсоңуз. Биз бүгүнкү майрамда Жашыл Жомок аттуу команда болуп эметтик. Абдан жакшы болду. Жомоктун каармандарын чыгардык. Баарынын көңүлү ачык. Баары бүгүн Кудайым буйруса жакшы күн болуп атат. Эмне себептен Жашыл Жомок аттуу команда кандай болдуңуздар? Башкача кылсаңыздар Эмне болбойт. себептен дегендин азыр мисалы жашыл болуп, кар кетип, жаз айы келип, жер жашылданып атат. Анда ошон үчүн биз Жашыл Жомок деп ушул эмени теманы тандап алдык да. Эми мындай карларды өзүңүздөрдүн командаңыздарга кошо аласыздар да. Ооба, кошо алат. Кыйынчылыктар жаралбайбы? Эми кичине жаралат, бирок аларды да кошуш керек. Алар дагы абдан жакшы каарман болуп ойноп бере алат. Бизден да жакшы ойноп берет дийлер. Мен эне катары баардык ушул дүйнө жүзүндө аял заттарын бүгүнкү 8 март эл аралык майрамы менен куттуктап, аял заттарына чын ден соолук, иштеринде ийгилик, үй бүлөсүндө бакубат жашоо, асманыбыз ачык болсун, Кыргызстаныбыз алдыда болсун. Кутмандуу күнүңүздөр менен Үмүт үйүнүн жашоочулары жана кызматкерлери, Үмүт үйүнүн кенже тобу Жашыл Жомок командасынан сиздерге ысык салам. Урматтуу ак самайлуу апалар, ай чырайлуу эжелер жана сиңдилер, жаз менен кошо кирип келген ажайып оз аял затынын эл аралык 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. А ты смешная, а я Шрек, король болота. У меня рост 2 метра. Так. Я великан. А остальное все увидят. Привет! Меня зовут Фиона Ивановна. Мне 47 лет. Вы выглядите лет, но я выгляжу на 25. Размером ноги у меня 45. Рост 195 сантиметров. Но моя фигура не хуже вашего. Майрамдык маанай жакшы болуп атат. Апалардын көңүлүн ачып атабыз. Сиздер биякта эмне кызмат аткарасыздар? Мен биякта уже 17 жылдан бери ашкарада иштейм. Ашкарада иштейм. Ушул кызым мен. Бул өзүңүздүн кызыңызбы? Жардамчы болуп мага келди, Маша ролун аткарып. Эмнеге эмне ошол Маша медведин ролун аткарып атасыздар? Эмне себептен тандап калдыңыздар? Бизге 5 сценарий берилген. Ошону кагаздан карбаганда бизге Маша түштү. Ал форманы ким даярдап берди? Кимдерден алдыңыздар ошондо? Биздин кыздар даярдап берди, өзүнүн ашкананын кыздары. Өзүлөрү каржылап, 8 мартта
апаларды, эжелерди, сиңдилерди, баардык кыргыз айымдарды куттуктайм. Ден соолукта болсун, оорубасын, кыргыз элине тынчтык болсун. Мына менин кызым да кабайт. Качадасың? Мен 9-га чыгам, 12 мартта. Канчанчы классын? 3-4. Качан метрет жакшы көрөсүң? Ооба. Майрамың менен келе жаткан. Сен Рахмат. болсуң ке? 8 март менен куттуктайм. Жаз майрамы менен апаларга, энелерге, эжелерге куттуктайм. Баю-баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. Раз, два, три, 4, 5 и потянет танцевать. Баю, баю, бай, бай, бай. Громче музыка играй. Баю-шуби, баю. Весна в городе Бишкеке, расцветают ранние цветы, улицы заливают дожди. Собралась в кино идти Катюша, собралась однажды выходной. Миша! Миша! Кашу Миша! Баю-баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. Раз, два, три, 4, 5 и потянет танцевать. Баю-баю, бай-бай-бай. Громче музыка играй. Баю-шуби-дуби-бай. Двигайте ко мне, зимбаю. Баю-баюшки. Миша, еще хочу, да побольше. Скок-поскок, скачет серенький волчок, скачут овцы на траве, скачут мысли в голове. Двигайте ко мне, зимбай. Баю-баю-баюшки, не ложись на краешке, все смешалось в хоровод, без тебя не знаю, ни большой, ни маленький. Хочу теперь танцевать. Если долго-долго-долго, если долго по дорожке, если долго по тропинке, то потихо тебе шагать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, то, возможно, можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины, в Африке горы вот такой высоты. Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты, и зеленый попугай. И зеленый попугай. И как только-только-только, и как только на дорожке, и как только на тропинке встречу я кого-нибудь, кто тому, кого я встречу, даже зверю верю, не забуду, буду здрасте говорить. Здравствуйте, Гости, справедливые жюри. Вас приветствует команда «Красные шапочки, лапочки». Азыр алдыңыздарга кызыл топучан өзү чыгып келет. Salatsızlar mı? Mağaranızlar mıydı? Sizlerdi de mağaranızlar mıydı? Olsun. Çok apamaca sadım sizlerle değil mi? Bir кезде караса эле карыштар келатат. Ой. Ой, sen kalktın. Cumhuriyet'e barasam 8. Mart'ta bir aşkı casadım. Boşuna aparatta sen
çoğundaki 8 Mart'ın ne var? Kursağım aç. Şimdi desem şimdi. Мен ушу Бишкек шаардык карлар үйүндө улуу медайым болуп эмгек кылам. 2015-жылдан бери иштейм. Кайсы командасы сен? Биз деген Кызыл Топучандар командасыбыз. Буга канча убакыт кетти даярданганга? Биз даярданганыбызга 10 күнгө жакын күндөр кетти. Себеби бул деген костюмдар, прическа жасоо жана столду өзүбүздө жасап алуу. Мен эмне деп айтар элем, жаздын 1-майрамы бул апалардын майрамы. Карлар үйүндө жайгашкан апалар өз балдарынын төрүндө отурса деп тилейт элем. Кызы катары өзүбүздүн кандай десем, бардыгыбызга жаштарга ыйман, апаларга ден соолук каалайбыз. Апаларды сыйлаңыздар. Себеби бейиш апанын таманында. Вам большое спасибо за то, что такой праздник сделал. Для нас это большое. На душе очень радостно. Мы здесь живем хорошо, но когда такой праздник, вообще на душе еще лучше. Мы молодеем, настроение хорошее. Благодарны нашему руководству, Илкин Курманалине, нашему директору, Диане, замдиректора и всей нашей администрации. Мы здесь живем дружно, красиво. В связи с тем, что вы сюда приходите, это нас объединяет и нас воодушевляет, дальше жить, еще не грустить, быть на позитиве, чтобы не ссориться, а быть друг другу как сестры, вот так вот. И мужчины наши как братья. И спасибо вам тоже, с праздником. Большое спасибо. Анда карларга майрамдык маанай тартуулоо максатында жериндеги кызматкерлер командага бөлүнүп, балалык чагына чакырык жасоо менен ыр-бийдин коштоосунда аткаруу кылышты. Саламатсыздар эжекелер, бүгүнкү мындай көңүлдүү майрамыңыздар кут болсун эжекелер. Эми айтсаңыздар, өзүңүздөр командаңыздар кандайча коюп калдыңыздар, эмнеге керемет көч тандап алдыңыздар? Биз керемет көч, саламатсыздарбы? Биз керемет көчтү тандаганыбыз балалык күндү, аталарды, апаларды бир балалык артка бир алып барып, балалык күндү эстетели дедик. Бала болуп ойноп берели дедик. Ушу Актан менен Акылайдын бир жакшы, жагымдуу бир жылуу сөздөрүн ардагыбыз келди. Актан болдуңуз сиз үчүн Акылай болобу? Же ошого ылайыктуу болосуздар? Мен өзүм ошо Акылайга ылайыктымын. Ал эми бул формаларды кимдер даярдап берди, кимдер каржылады? Бул формаларды биз өзүбүз даярдадык. Ар бирибиз бизде жыл сайын ушундай конкурстар болуп турат. Ар бирибизде ушул жерде сотрудниктердин баарында өздөрүндө формалар бар. Рахмат силерге дагы, биз аябай ыраазыбыз. Мен эмне деп айтмакмын, жалпы Кыргызстандагы ак элечектүү апаларга, көздөрү жайнаган жеңелерге, эжелерге, сиңдилерге баарынын келе жаткан 8 март майрамдар менен куттуктайм. Ошондой эле ушул жердеги Үмүт үйүндөгү иштеп аткан сотрудник эжелерибиздин баарын майрамыңыздар менен куттуктап кетмекмин. Келе жаткан 8 март майрамы кут болсун дейм. Эжелерге, сиңдилерге, апаларга, энелерге чоң ийгилик каалайм. Коллективине иште ийгилик, ден соолук каалайм. Чоң рахмат эжекелер, бар болуңуздар. Тақай кеткен. Дайыма әлі адашып жүреді ғой. Тақай қайда кетті я? Тақайды көрді. Тақай! Бишкек шаарындагы Абай 93-төгү аталардын, апаларды куттуктаганы келдик. Бирок ошол жердеги эжелерди дагы жалпы бул керемет көчтүн балдары аялдардын 8 март байрамы менен куттуктаганы келди. Gül menen teң өтүм, ак гүлдөр, көк гүлдөр, ажырап көтүңдөр, карачы татынан кааласаң көчүңдөр. Курч болсун, 8 март
сыймыгын айтып келебиз. Акайым жакшы айттың, молодец такай. Кутту болсун 8 мартыңар. Кутту айтам кыз келиндер, айымдар. Эч оорубай, ден соолукта болгула, узак жашап, аман болуп баарыңар. Молотай менин жүрөгүм, уйкусуз аминдармыз сенден жүрөгүм. Аман эсен көрөсө, көрмөк жайгаса, кубанычтын от эле ане Иш-чарага 4 команда түзүлүп, алардын ар бири өзүнүн чыгармачылыгы менен аткаруу тартуулашты. Алар Жашыл Жомок, Кызыл Топучандар, Маша жана Аю жана Керемет Көч болуп бөлүнүшкөн. Ал эми алардын аткарууларына атайын калыстар тобу дайындалган. Акырында 3 орун аныкталган соң белектер жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Здравствуйте, уважаемые присутствующие, особенно женщины. Поздравляю вас с наступающим Международным женским днем 8 марта. Бижерде отырган апалар, эжекелер, сиңдилерим, баарыңарды 8 март майрамыңар менен келе жаткан майрамыңар менен куттуктайм. Биз энебиз адам баткан ичине мээриндик менен назиктиктен куралган. Эне барда жарык болуп үй ичи коломтонун оту өчпөй уланган дейт. Ошон үчүн энелер бар үчүн эркингүлдөй эне бар үчүн биякта жарык күйүп, баарыбыз ушинтип бийлеп, ырдап, силердин баарыңардын немелердин баарын көрүп, жакшынакай отурабыз. Ошон үчүн дайыма ден соолукта болгула, аман эсен болгула, көп жашагыла. Ошол силерге кааларым. Биз биякта активисттер, Туңгуч микрорайонунун активисттери жана Октябрьский райондун совет ветерановдун балдары келгенбиз. Ошол силерди куттуктап коелу. 8 мартыңар менен деп анан жюриге түшүп калдым. Ошон үчүн куттуктайм силерди. Жакшы каалайм силерди. Так, первое место вручается команде «Красная шапочка». У нас выходит так, что 2 команды занимает. Это Маша Маляша и Керемет Көч. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. 1, 2, 3, 4, 5 и потянет танцевать. Баю, баю, бай, бай, бай. Громче музыка играет. Третье место у нас занимает Жашыл Жомок. Просим вас. Молодцы. Всем ура. Так, на места. Так. Капитаны команд вперед. На команду. Вот, Раиса Джапаровна от Октябрьского района. Денежные премии 4 командам и Совету ветеранов. Вновь избранному Совету ветеранов.
Рахмат. Наши гости, наши жюри за плодотворную работу. Спасибо вам за поддержку, за подарки. Так, и разрешите вручить благодарственные вот такие наши письма. Это не просто бумажка формата А4, а здесь вся наша любовь, все наше признание, все наше уважение, вся наша благодарность. Бүгүнкү иш-чара ошо Абая 93-төгү карлар үйүнүн апаларды майрамы менен, жаз майрамы менен куттуктап, жакшы деңгээлде өттү. Өзүбүздөн алып келген жардамыбызды, өзүбүздүн алып келген белектерибизди апаларга бердик. Жаз майрамы менен куттуктадык. Силер ушундай карлар үйүнө же болбосо башка жерлерге дагы сиздерден жардам болуп турабы? Ооба, биз дагы демөөрчүлөргө кат менен кайрылып, анан алардан келген нерселерди ошо апаларга, балдар үйүнө, ушундай баягы социалдык жактан жардам керектүү жерлерге жеткирип берип турабыз. Негизи иш-чаралар деген бул менен эле токтоп калбайт да. Башка иш-чаралар менен салыштырмалуу кандай айырмачылык, өзгөчөлүктөр болот? Эми ушул менен эле токтоп калбайт. Биз мектептер менен иштеп атабыз азыр. Баягы улуу жеңиштин мураскорлору деп 9 майга карата биздин Кыргыз Республикасынын президенти башкы кол башчыбыздын чоң биринчи буйругу бар. Ошонун негизинде улуу жеңиштин мураскорлору деп келечек балдарды тарбиялоо максатында иш алып барып атабыз. Анан эми биздин апалар, аталар калып калбасын деп буларды да ошо 8-март майрамы менен куттуктап келдик. Сиз кандай конок катары чакырдыңыз, Ооба, биз конок катары дагы, анан конок келгенде жөн келбейт да Кыргызда. Өзүбүздүн белек бешкегибиз менен келдик. Саламатсыз папа, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Майрамыңыз менен. Майрамыңыз кут болсун. Эми өзүңүз аты жөнүңүздү тааныштырып, эмне иш кыласыз, буга чейин эмне кылдыңыз, ошо айтсаңыз. Мен бул жерде 17 жылдан бери жашайм. Совет ветеран деген болчу, азыр ОСЖ болду. Ынтымак. Ошо Совет ветеранынын эмеси да. Ошонун председателимин 17 жылдан бери. Ушул жерде иштеп жүрөм, дагы эле ушул үй үчүн көп эле оокат кылам. Рахмат. Бүгүн мен ушунча жакшы эс алдым. Жаштык эстерди эстеп, канчалык карачы канча жакшы конкурстар болуп, канча ырдап бийлеп ушинтип атабыз. Кадимкидей жашарып каласың да, мындай эмен жакшы настроениеде болуп, жакшы нака болуп каласың. Ошолорго биздин жаштарга чоң рахмат, биздин руководителибизге рахмат, биздин өкмөтүбүзгө, президентке баардыгына рахмат. Азыр өнүгүү үстүндө жашап атабыз, өнүгүү үстүндө. Ошого силер жаштар ошо дайыма жардам берип, жакшынакай болуп жүрөсүңөр. Силерге, жаштарга чоң рахмат. Жаштарга мен айтат элем, биз ошо согуштан кийинки жылдары кандай эмгек кылсак, силер азыр өнүгүү үстүндө ушунчалык эмгек кылсаңар, силердин келечегиңер кең болот, силердин балдарыңар силерге окшоп жакшы жашашат. Мен каалайм ошону.